Алмаз Акынжанович, мен мына кече жакында биздин Токтогул районундагы Саргамыш деген айылга барып келдим. Жашоочулардын чакыруусу боюнча. Саргамыш айылы биздин Токтогул районунан эгер толук жак менен өтө турган болсок, анда 180 км алыстыкта жайгашкан. Ал эми кышкы убакта биз ал жакта жол жабылат, перевалда кар көп болгондон жол жабылат. Эгерде чаек менен бара турган болсок, Токтогулдан 300 км ашык жол чакырым бар да. Кече күнү барып ошол жерде көрүп, жолдун акыбалын көрсөң, чын кудайчылыгы ыйлагыдай эле экен ал жердечи. Мен ошол жерге сизге азыр былтыркы жылдын эсебинен где-то 4 миллиондой акча бөлүндү деп атат. Ушуну көзөмөлгө алып, кайсыл канча убакта бөлүндү, каяка кетти, ушул 4 миллион акча кимге бөлүнгөн, ал жакта эч кандай иш кылынган эмес. Бул биринчи өзүнүн существующий 16 км жол бар эле. Андан соң булар өздөрүнүн өздүк каражат чогултушуп, айылдын элдери 4,8 миллион акча чогултушуп, 8 километрдик жолду өздөрү ачып алышты. Кече күнү ошол транспорт министринин биринчи орун басары да барып күбө болду. Жолду жасаса болот экен. Ошону көзөмөлгө алып, ал жерде 1800дөн ашык адам жашайт. Срочно көзөмөлгө алып, быйыл проектин жасап, ошол жолду кеңейтип, каттоого ылайыктуу кылып жасап бергенге шарт түзүп беришибиз керек болуп атат. Өзү дагы алыс жерде, анан тоолуу район болуп эсептелет ал жер. Ошондон ушуну көзөмөлгө алып берсеңиз. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, өткөнкү жыйындарда мен көтөрдүм эле, мына Бишкек шаарынын Монтессори деген бала бакча боюнча. Кече күнү мага ошол арыз менен кайрылган кыздын атасы, то есть бала бакча барган кыздын атасы арыз жазган, ошонун видеосу менен бүгүн мен Үмүткан Нургазиевна жөнөттүм видеосу менен. Көрүп отурсаң, ал жерде адам эмес, ал тарбиячы эмес. Ал бир адамды жок кылам деген адам болуш керек да. Видеосун эгер кааласа сизге да жөнөтүп коеюн. Ошону карап берип коюңларчы, бул эмне деген? Азамат деген Октябрьский районунун прокурору бар экен, зам прокурору уже ошол тоскоолдук кылып аттыр МВДнын кызматкерлерине, тергөөчүлөргө. Буну көзөмөлгө алып берсеңиз. Анан жакшы самалыкты угуп атабыз, мына Чүй областынын көптөгөн айыл өкмөттөрүнө автомашина берилип атат. Ошол айыл өкмөттөрдүн автомашиналарын эртелетип, башка региондордукун дагы эртелетип берсеңиздер. Ошону да карап бериңиздер. Анан акыркы маселе, мына жаз келатат. Ошол жаз келатканга байланыштуу эгин себиштерине дагы өтө чоң көңүл буруш керек. Бул май күйүүчү майларды дагы эртерээк дайындап, ошону